жалкоолук бул эмне? Бул диагноз же приговор бу. Эчтекеси кылгысы келбей жатат. Жумушта аягына чыкпайт. Бул эмне дегенде мен айтмакчымын. Азыр түшүндүрүп берем. Жалкоолук эмне? Айтып да берем, көрсөтүп да берем. Катталгыла, каттап койгула. Жана башкалар менен бөлүшүп койгула, маселе сонун. Эми жалкоолук демек. Жалкоолук энергия жоктуктан пайда болот. Энергия деген эмне? Бул адамдын күчү, аракети, кыймылы. Мына мисалы тоого чыгыш үчүн бир күнү чыксаң, жартысына чыгасың, чарчап каласың. Экинчи күнү чыксаң, чокусуна чыгасың, чарчап каласың. Үчүнчү күнү чыксаң, чокусунан дагы нары барың келет, чарчабайт. Мына бул мен силерге салыштырмалуу. Балким тоого салыштырма түшүнбөй турсуңар. Мына Бишкек көрүнүп турат, этажда жашагандар. 9 этажда жашап жазаган ушундай балдар бар. 9 этажга биринчи күнү сорго чыгат, бута уруп калат. Экинчи, үчүнчү бир айдан кийин эч ойлой эле чыгып түшкөндөрдү байкайбыз. Мынайки ошентип жалкоолукту кыймыл менен жеңиш керек. Аракет, энергия. Мен бир нерсени көтөргүм келсе тренировка кылышым керек, энергия пайда болуш керек, ошентип жумуш кылышым керек. Мына ошондуктан жалкоо бул приговор. Жалкоо бул жатып алып өлөсүң деген сөз. Жатып алып демекчи, төшөк маселеси дагы. Ушуга келип такалат, төшөк маселесинде эркектер биз менен болгула. Мен кантип ошондой төшөктөн алсыздыктын жалкоолугунан чыгышты айтып да көрсөтүп берем. Ассаламу алейкум.